Достор, барыңарға салам. Достор, бұл промежуточный қайрылу. Бат-баттан қайрылайын, оғып қалылачы, достор. Оқмуш жамандап атчат, аларға ишенбегиле. Эмне тигин айтпайсың, эмне муну айтпайсың дейт. Силер ошентип суроо берип аткандарга айтат элем, силер майыпсыңарбы, же ненормальныйсыңарбы? Силердер айткыла. Эмне силерде Facebook жокпу, же камераңар жокпу? Оозуңар жокпу? Дудуксуңарбы? Айткыла, барын мага шылтабай. Азыр, достор, эч кандай ишенбегиле. Мага жалдырап келгендер море, коркуткандар дагы бар. Өкөңөр тең баргыла. Коркутканыңар дагы, жалдырганыңар дагы ар ойногула. Достор, Москвадан өтө көп адамдар чалып атат мага. Bir однокомнатный үйдө 7-8 өз турабыз дейт. Күнүнө 500 рубль, 1000 рубль таап, окат кылчу элек дейт. Такыр окатыбыз жүрбөй калды. Эчтеке жебей, жечү эч нерсебиз калбай калды. Эмне кылсак болот сыймык дейт. Алибек Жекшенкуловго барсак эми аларда деле акчасы, бюджети ограниченный дейт да. Анан эмне кылабыз дейт. Мен силерге совет берем. Ушу силер барыңар, мигранттар тентип калган себебиңер ошо жакта туңгуч президентиңер Акаев күнөөлүү. Акаев миллиардердин миллиардери, кумтөөрдү талкалаган, ушунун баарын талкалаган, ушу бүт бизди сызга отургузуп кеткен Акаев. Акаевда өкүм бар. Ошо Акаевка баргыла, достор, барыңар биригип алып, Акаевка тынч, Татынакай барып айткыла, бизди баккыла деп. Барыңарды Москвада бүт барыңарды багып коет. Россиядагы жүргөнүңөрдүн баарын багып коет Акаев. Экинчи, Бишкекте ачка болуп атам дегендер көп. Бишкекте ачка болуп атам дегендерде түп түз эле балбак авам бар. Мен мэрияда иштейт, жакшы иштеп атат. Ошо балбак авамдын кабинетине баргыла, пакет бергиле деп. Такыр муктаж болгон адамдар силердин сүймөнчүлүктү Улукбек Кочкоровго баргыла. Ошол кедей кембагалдардын өзү атасы, өзү ошол силердин министерствода ошо кедей кембагалдын баары, муктаждын баары, жесир ушундайдын баары Улукбек Кочкоровго барып кабинетинен кетпей койгула. Бак деп. Достор, биз бир нерсеге келелик, ана мени жамандап, тыңтмитсе кошулуп кеткен жоксуңар. Көрүп атам силердичи. Ушундай сволочтар бар экен, тукуму менен фейктер да булар. Тукуму менен ушинтип жеп келген. Кудай буйрса, кухня 9 чыгат, ошондо көрөбүз, достор. Бүт барын айтабыз, Кудай буйрса бир жарым сааттык бир программа болот. Программа болот уже, Кудай буйрса барын айтабыз. Кухня 9 дейт. Силер бир болгула, бизди шылыңдап тыңтмиткенге көңүл бурбагыла. Биз тазабыз силердин астыңызда. Бир турсак, ушу менен чыгабыз, карантинде утуш менен чыгабыз, Кудай буйрса.